Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Жаратман көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө биздин нарын жергесинен чыккан жаш дизайнер жана Мончок брендинин негиздөөчүсү, деги эле кыргыз элинин унутта калып бараткан саймасы дейбизби, курагына өзгөчө басым жасоо менен кайрадан кийимдерге жан киргизип келе жаткан биздин жаш дизайнер кызыбыз Жидеш Сыдыкова менен бирге маек курмакчыбыз. Саламатсыңбы, Жидеш? Саламатсызбы. Алтындай убактыңды бөлүп биз менен маек курганга келип бергениңе терең ыраазычылык билдирем. Анан акыркы ушул 2023 жылдын башталышы менен ушул Казакстан жергесинде жүрөсүң да, көпчүлүк убактың ошол жакта өтүп атат. Ал жакта студенттерге сабак берүүдөн сырткары дагы өзүң да окуп жаткан экенсиң, ушул тууралуу айтып берсең. Саламатсызбы. Азыркы учурда ошол жыл жаңыргандан бери Алматы шаарында ушу технический университетинде дизайн боюнча кененирээк билим алып, андан да терең казып окудабыз азыр. Дизайн тармагы болгондо ошол кийимдин тигилиши, жаңы фасондор, деги эле ошол өзүнүн ичинде канып турган чоң нерселерди үйрөнүп атабыз. Азыркы учурда өзүбүз студентпиз. Андан тышкары ошол практика жүзүндө өзүңө ошол опыт топтош үчүн жаңы келген студенттер менен өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшүп, алар менен кошо чогуу жаңы нерсени үйрөнүп, азыркы тапта ошолор менен алектенип жүрөбүз. Ал Кыргызстан менен Казакстандагы ушул дизайнерлик жаатта бир өзгөчөлүүлүк, анан айырма болсо керек? Сөз, албетте сөз. Азыркы тапта ушул Кыргызстанда, Алматыда аябай дизайн жагында, ушул кийим жагында өнүгүп келаткан учуру. Өзгөчө да көңүл бурулат. Өзгөчө да, анан айырмасы ушул Алматыда дизайнерлер көбүрөөк көңүл бурулат экен. Ал жакта билими да кененирээк, мындай кенен берилет экен. Кыргызстанда деле азыркы учурда Кудайга шүгүр көп дизайнерлер, билим берүү тармактары да аябай көп. Бирок салыштырмалуу канча бир нерсеге алдыга десем болот Алматыда. Ал жактан ошол өзүңө тажрыйбаңа, билимге өтө чоң нерсе алып келсең болот. Анан сен ошол жакта окуп да жатасың, иштеп да жатасың. Анан Кыргызстанга дагы кандай жаңыланууларды алып келсем деген оюң бар же ошол жакта калып иштейин деген ойда кетип атабы? Андай да ойлор бар, бирок кыргыз болгондон кийин Кыргызстанды эч качан таштап кетпейбиз. Албетте ушул тармакты тандап алгандан кийин муну да өнүктүрүш керек, муну да таанытыш керек. Биз да ушул Алматы же башка СНГлардан калбай Кыргызстанда алдыга чыгат деген толук ишенимдебиз. Сөзсүз түрдө Кыргызстанга кайтып келебиз, өнүктүрөбүз буюрса. Анан ошол именно Алматыдан алган тажрыйбаны ушул Кыргызстанга, анын ичинен нарындын ушул кызыккан адамдарды, айымдарды көтөрсөм деген чоң ниеттерим бар. Ушул сентябрь айында болсо керек, ушул сенин өзүңдүн уюштурууң менен автордук көрсөтүүдө бир Мончок студиясы тартуулайт деген мода көргөзмөсү өткөн да. Ошондо сен эмнени алып чыгайын дедиң эле, деги эле көрүүчүлөргө сен эмнени тартуулайын деп бир жакшы максат менен уюштурдуң да. Сөз түрдө бир чоң ийгиликтин артында чоң максат турат. Бардыгы максаттан башталат эмеспи? Анан биз ошол дизайн жаатында 2-3 жылдан бери жүрүп, анан нарынды байкаштырып, көбүнчө ушул кардарлар нарындан болчу да, анткени туулуп өскөн жериң эле баары тарта берет экенсиң. Анан ошонун баарын чогултуп, ушул идея келип, максат негизи эле ушу кыялданып койгом. Биринчилерден болуп мен өзүм өткөрөм ушул показды деп. Ошол тилегиме жеттим, Кудайга шүгүр. Показды биринчилерден өткөргөндө бул өтө оор болуп турду, анткени нарын эли моданы кабыл алыш бир аз кичине оор болуп калды да. Анан ошонун баарын чогултуп, бир 4 ай мурун атайын эрте баштаганбыз. Эрте ушул мода болот деп 4 ай мурун эле даярдыктарды баштап, реклама чыгарып, адамдарды көндүрүп баштадык. Анан бул бирден бир чоң артында себеби ошол нарында дизайн жаатына кызыккан кыздар өтө көп да. Мага көп личкама кайрылышат, ушу нарынга келген сайын жолугушат, эже дизайнер болгол дедик элек, кандай эмнеден баштасак деп. Анан ошонун баарына бир мотивация болсун деген артында ушул показды уюштуруп калдык.
баягы колуңдан жаралган коллекцияңда өзгөчө баягы куракка басым жасаганың байкалып турат да. Анан ушул куракка басым жасооңдун бирден бир себеби эмнеде? Деги эле ушул жаатка келишиң тууралуу айтып берсең. Бул негизи дизайнердин ар кимдин ар кандай тармагы бар. Мисалы бир дизайнер үлпөт көйнөгүн алса, бирөө этно жагын алат, жалаң ошол эле направление менен кетет. Анан мен ушул башында үлпөт көйнөктөр менен, тойго кийчи көйнөктөр менен баштагам. Эч кандай этнога такыр жешем жок болчу. Бирок сөзсүз кыргыз болгондон кийин кызыгасы мода каяктан чыкты, кыргыздын модасы кандай деги эле ошону кызыгып жүрүп, анан ушул өзүңдүн куракты билесиз да, эми техника майда тканьдардан чогулуп куралып отуруп анан бир кийим жаралат. Анан азыркы учурда алсак, азыр көйнөк тигиш өтө оңой да, анткени коз жасалгалар бүт даяр, алып эле чаптап коймо. Анан ушул биринчи жолу болуп өтүп аткандыктан нарын элин таң калтырыш керек. Нарын элинин өзүнүн менталитетин кандай, кыргыз нукура, кыргыз тарыхына жакын эл да, башка областтарга караганда. Анан ошол нарынды, моданы жакшы көрүп, ушул адамдарга сиңип, ушул биринчиден болуп аткандан өзүнүн деңгээлине жетсин дегендин артынан өзүм биринчилерден болуп курак курап көрдүм. Ушул биринчи показымда ошол бир жумада даярган коллекция курак чыкты. Өзүмө да аябай опыт болду, анткени эч кандай курак отуруп көргөн эмесмин бүгүнгө чейин. Анан ошол кичинекей майда ушул колуңан жаралган нерсе ушул элге жетсин деген ниетте болуп, ошонун артынан курак аябай кызыгып, азыркы учурда жакшы коллекциялар жаратып атам. Деги эле профессияң ушуга туура келеби же балалык кыялың менен жүрүп отуруп анан ушул дизайнерликке өтүп кеттиңби? Кичинекей кезде курчактар менен көп ойноп, көйнөктөр кийгизип калчумун, бирок өзүмдүн кыялымда ошол МВД жака барсамбы, военный жака барсамбы деген ниеттер бар болчу. Анан ортодон ушинтип жолукка келип калып, анан баягы эне атанын сөзү да бар эмеспи, кыз болсоң болбойт андай жумушка. Анан ушул МВДны аябай эңсеп эле калгам. Анан ортодон турмушка чыкканда аял үйдө отурганда да депрессия болот эмеспи. Ошондон өтүп кетиш үчүн мен ошол кичинекей кыялымды ойготуп көрөйүн дедим. Көрсө ушул дизайнерлик кесип менен чогуу жүргөндө кичинекей кезден бери эле. Анан ошонун артынан кыялдар, кичинекей балалык кыялдардын артынан эле чоң бир кесипке ээ болуп калдым. Менин кесибим деп эсептейм. Жогоруда өзүңдүн сөзүңдү айттың, ушул дизайнерликке жакындоомдун бирден бир себеби бул үйдө отуруп бала багуудан улам, өзүмдү өзүм алаксытуудан улам келип, анан ушуга бир жакындоом пайда болду депчи. Деги эле үй бүлөң тууралуу айтып өтсөң? Өзүм тууралуу айтканда мен да энемин, 3 баланын апасы болом. Бул кесипке өзүмө ушул кесип келгени ушул үйдө отуруп, бала төрөп, бала чоңойтуп аткан кезде идея келип, ошонун артынан түшүп атып, анан ушул ийгиликтерге жетип отурам. Мен айтсам, аял заты негизи эле кыйын келесизби? Келет эмеспи? Анан ошондо аял киши турмушка чыгып, эне болуп, ушунун баарын жонуна көтөрүп отуруп, коомчулуктан кичине болсо да алыстап калат. Анан үйдө отурган аял баягы гормондо эми ал депрессия түшөт, алаксыбайт, эч жака барбайт, бала, үй бүлө болуп отуруп эле ушул аял өзү билбейт да кантип депрессияга кирип кеткени. Бул да ушул мен өзүмдүн башыман өткөнүн көп эжелерге айтам. Мен да ушул үйдө отуруп, уда төрөп, анан 3-чү балам боюмда барда аябай тажап кеткем. Ушундай ойлор келип, ошо өзүң мындай керексиз сезип баштайсың. Анткени кичинекей кезден бери эле мен коомчулукка жакын өскөн кызмын да. Ушу коомчулук менен эле жүрүп, элдер менен жүргөм аябай жакчу. Анан ушундай адам үйдө отуруш бул өтө кыйын нерсе экен. Анан ушул үйдө 3-чү балам боюмда барда ошо эни машинаны биринчи кармап, тигип, үйрөнүп, ушинтип отуруп эле чоң бир кесиптин ээси болуп калдым. Аял эч качан өзүнө инвестиция кылгандан тажабаш керек, өзүн өнүктүрүүдөн тажабаш керек. Бул үй бүлө, балдар ушу менен калдым деген нерсе бул жөн эле шылтоо деп ойлойм. Анткени аял киши өзү эле жаралганда, кыйын болуп жаралган, бардык нерсеге жетишет деген бул толук мындай уверен айта алам. Буга чейин сени биз Нарын шаарындагы активист жаштардын арасында көрчү элек да. Ошол эле учурда сен көпчүлүккө баягы кайрымдуулук иштерин да жазачу элең. Бирок баягы кыргызда айтылат го, бир колуң менен бергенди бир колуң менен жаап кой депчи. Бирок сен аларды айтпастан кылчу элең да. Ошол ишиң азыр деле уланып жатабы? Сөзсүз түрдө уланып атат. Ал ушул чоң азыркы ийгиликтеримдин майда тепкичтери деп эсептейм. Анткени коомчулукта жүргөндө көп проблемалар чыгат.
көп маселелерди көтөрүлөт. Ошонун баарынан эле баягы өзүмчүл дебестен мен өзүм буга чейин жеке ишкер болуп алектенип келсем, ошол бюджетти ошол кайрымдуулук жака, анткени баягы эле артына максат жаштарды көтөрүш, кызыктыруу, күнүмдүк жашоосунда бир күн болсо да мындай кызыктуу өтсүн деген максатта эле ошондой иштерге уюштуруп калчубуз. Жиде мына бүгүнкү нарын жергесинде өзүңөрдүн автордук дейбизби, могу кеп такыя мастер-классын өткөрүп жатасыңар да. Негизги маңызы эмнеде? Эмнени айталы дедиңер, эмнени көрсөтөлү дедиңер? Бул мастер-класс биринчи жолу өтүп атса керек нарында. Мунун максаты ошол 1 февраль жакында эле бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата ушул мастер-классты уюштурдук. Эмнеге дегенде биз баягы жоолук күн эмеспи? Анан эгерде тарыхка карасак, биздин апаларыбызды, эжекелерибизди, апаларыбызды узун көйнөкчөн элечексиз элестете албайбыз. Анан ошону улай ушул кыргыздын каада салты унутка калбасын. Кеп такыябызды дагы азыр негизи кеп такыянын тарыхын алганда бул элечектин астынан, жоолуктун астынан кийин ички жоолук деп эсептелет, ички кийим деп эсептелет. Анан азыр заман өнүккөн сайын муну биз баягы элечексиз ороп, мындай көчөдө баягы кичине неудобный болушу мүмкүн. Ошого карап модалаштырып кие баштадык. Бул болсо да өнүгүү деп эсептейм. Эмнеге дегенде баягы биздин улуттук кийимибиз уланып келатат. Жаңыча жүз алып, жаңыча азыр этно заманбап эсептелип кийилип жүрөт. Ошого баягы жоолук күнүнө карата айымдарды бир сонун бир кечеге чакырып, ошону дагы да жайылтуу биздин тарыхыбызды ошого арнап ушул мастер-классты уюштуруп атабыз. Биз ушул кеп такыя мастер-классты жарыя чыгарганда көбүнчө жаш кыздар бизге байланышып атты. Биз ушул кеп такыяны мастер-класстан толук нолдон баштап тарыхын айтып беребиз. Нолдон баштап кандай тигилет, кандай бычылат, ошондон бери кенен маалымат берип, анан ошонун артынан өздөрү даяр эмес, ошо өздөрүнүн колунан жаратып, ийне жип менен өздөрү тигет, аны өздөрү кооздойт, анан ошо менен өздөрү кийип, фотосессия кылып кийип кетишет. Бул болсо да адамды кызыктыруу, айымдарды айрыкча. Анан өз колуңан жаралган нерсе бул сонун нерсе деп эсептейм. Ушундай мастер-класстар кийин дагы улантылса керек анда. Ооба, бул биринчи болгондуктан анализ жүргүзөт эмеспиз. Анан Кудайга шүгүр кайрылгандар өтө көп болуп атат. Биринчи болгондуктан биз саналуу эле кишини тандап алдык. Анан буюрса мындан ары дагы ушул кыргыздын кийимдерин мастер-класстап, например, чыптама, кеп такыя болсо чыптама эмкиси, же болбосо ушул эле ооба белдемчи ушундай курактын техникасын үйрөтөбүз. Бул сөзсүз улана турган нерсе. Такыяны декаласын даярдадык, Мындай кылып бычылган түрү, бул бир түрү декаланын. Азыр ошол түрүн өзүн тигип, анан ичиндеги подкладын кошуп атабыз. Азыр коштук тиккеле даяр болот. Аны эгерде мол жери мындай тканьга жарыша болот да бул. Эгерде калың болсо мындай калың алынат да, анан ошол жерин мону насечка деп коет. Мындай кесип коет. Жиде экөөбүздүкү ошол дизайнерлик кесип бириктирип атат. Эң башкысы анан дагы бул этно стиль бириктирип атат. Ошо кыргыздын унутта калган нерсесин баягы кыргызда баягы унутта калып калбасын, дагы да келечек моун баягы азыркы заман талабына ылайыктуу кылып чыгарсак дагы баягы
бул кыргыздын түпкүлүгү экенин баягы кийинки жаштар билип жүрүүсүнө максат коюп атабыз да. Ошо билип жүрүүсүн максат коюп, ошолдо мындай элге таанытуу болуп атат да. Биздин максат ошол. Биз Жиде экөөбүз бир 2-3 ай болуп калды. Негизи мындан биринчи өткөрөлү дегенбиз, бирок убактыбызга туура келбей калды. Анан ошондон улам өткөрүп атабыз. Бул негизи Жиденин баягы сунушу. Жиде экөөбүз ошо эже чогуу өткөрбөйлүкпү деп сунуш кылып калды. Анан мен дароо эле макул болуп. Мына ушул нарын жергесинде болгон 2 күндүк иш сапарыңда кептакыя тигүү мастер классында өттүң да. Анан ошол учурда көпчүлүк студент кыздар келди, окуучулар, деги эле Нарын шаарынын тургундары келип ошол мастер классыңа күбө болушту. Ошондон улам дагы сенин ушундай иштериңди көрүп отуруп, айрым көрүүчүлөр дагы ушул дизайнер болсок, ушул кыргыздын унутта калып бараткан кийимдерин биз дагы заманбап үлгүдө биздин кыздарыбызга жеткирсек деген ой тилекте турган көрүүчүлөр үчүн ушул багытка кетүүдө кандай бир кеп кеңештерди бере аласың? Кеңеш бергенде ушул жакында эле ошол мастер класс өткөндө кыздар ага чейин эле көп кайрылып келгенде, анан менин кеңешим айтат элем ошол жаратман болгула, өзүңөрдүн жараткан нерсеңердин артында чоң бир эмгек турат, чоң бир аракет турат. Анын артында уктабаган түндөр турат, уйкудан калган күндөр бар. Ошонун баары келип, ошо өзүңөн бир нерсе, өзүң колуң менен жаратып, ошо менен чоң ийгиликтерге жетсең болот. Сөзсүз түрдө бул дизайнерлик кесип өтө оор. Муну медицина менен деле теңеп койсо болот, анткени бул нерсе, каждый нерсе жок нерседен бар кылып, ошо өзүң колуң менен жараткан нерсе бул чоң иш деп айта алам. Өтө жоопкерчиликтүү жана өтө бир чоң оор кесип деп айта алам. Бирок бардык нерсени аракет менен, көңүл менен, желание деп коет эмеспи, ошол нерсе менен көп ийгиликтерге жетсе болот. Ошол оор нерсени аракеттин арты менен жеңил кылып алса болот деп айта алам. Анан ушул нарын жергесине да баса белгилеп айтканда, дизайнерлер кайрылгандан да тышкары ушул модель жагына кызыккандар өтө көп. Анткени биз показ биринчи жолу уюштуруп атканда командабыз менен кеңешип Бишкектикин алып келебиз, даяр модельный агентство алып келебиз деп сүйлөшүп калдык. Анан ошол жактан өзүм моюмдайтын, эмнеге Нарындын кыздары чыкпайт? Эмнеге ушул Нарында өтүп аткандан кийин Нарында кыздар өздөрүн модель катары сынап көрүшсүн деген идеяны көтөрүп чыгып, биз ошол 1 айлык окутук, кыздарды окуттук. Модель ушул болгон Бишкекте биз өзүбүз үйрөнгөн модельный кандай басат, кандай өзүн алып жүрөт, кандай стилде, кандай поход кылат, ошонун баарын биз 1 айда кыздарды кастинг 2 жолу кастинг кылып атып, 3-үчүсүндө тандалып, анан 20 кызды өзүбүз окутуп, даяр кылып чыгардык. Бул да болсо өлө чоң мотивация, Анан азыр ошолордун артынан көп кыздар кайрылат. Фотосессия катышсакпы? Ошол эле алда чоң жумуш. Анын арты менен кийимдерди кийип, дизайнерлерге кызыккандар андан көп. Ошонун арты менен буюрса жакшы ийгиликтер жаратышат, ошол кесипти сүйүп алып кетишет деп ишенем. Ийгилик демекчи, алдыдагы бир чоң максаттарың, пландарың болсо керек? Сөзсүз түрдө бар. Кудай буюрса пландап жатабыз, бирок аны азыр ачык айтпай эле, жакында билесиздер деп айтам. Эмнеге дегенде өзүм ушундай принциптерим бар. Ал иштин майын чыгарып, бышыргандан кийин аны элге көрсөткөн жакшыраакпы деп ойлойм да. Анткени бүгүн айтып, анан ситуация жараша Алматы, Бишкек болгондуктан ал ишке ашпай калабы деген ойлор келет, бирок чоң бир план бар. Ошол идея, жакшы максаттар бар. Буюрса ошол жылдын күз мезгилинде көрө аласыздар деп айта алам.
Маегибиздин соңунда жалпы көрүүчүлөргө өзүңдүн каалоо тилегиңди жолдоп атсаң. Мен ошол көрүүчүлөрдүн баарына кайрылат элем, алардын арасынан жаштарга кайрылат элем. Келечек бул жаштардын колунда демекчи. Биз да ушул Кыргызстаныбызды, анын ичинен өзүбүздүн туулуп өскөн нарыныбызды ар тараптан колдоп, ар тараптан көтөрөлү деген бир чоң мотивация сөздөрүн айтат элем. Анткени азыркы келечегибиз биздин колубузда. Биз кайсы тармакта жүрбөйлү, кайсы кесиптин ээси болбойлу, баары бир ушул биздин милдет Кыргызстанды, өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизди, элибизди колдоо, аларды ар тараптан көтөрүү деп өзүм эсептейм. Мен да ушул багытта иш алып келем. Жеке ишкерлик менен алектенгендиктен өзүм ушул тапкан нерсемди ушул элге жумшайын деген жакшы ниеттерим бар. Мекенди сүйүү бул имандан дейт. Ошондуктан баарыбыз активдүү бололу, кенен ойлонолу, чоң пландарды коелу, ошону ишке ашыргандын артында дайыма изденели, аракет кылалы, эч кандай талыкпай, чарчабай иштеп өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүктүрө берели. Адам баласы кандай гана кесипти аркалабасын, ошол кесип аркылуу чоң жаратмандыкты жарата аларын бүгүнкү каарманыбыз дагы өзүнүн сөзүндө, өзүнүн маегинде түшүндүрүп бере алды деген үмүттөбүз. Бүгүнкү каарманыбыз Жиде Сыдыковага терең ыраазычылык билдирүү менен ишине ийгилик каалап көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.